Итак, ассаламу алейкум, френды-френдесы, дорогие товарищи, достор-достушки, таксыры-таксырки. Вот сегодня, вернее, вчера вечером я вернулся на свой город. Сегодня попал к себе домой. Славный город Джалалабад, город-герой Джалалабад. И вот сегодня у нас с утра нету света. Сегодня воскресенье. Бүгін воскресенье. Демалыш күн. Адамдар үйде отырады. Свет жоқ. Урматтуу өкмөт, урматтуу мэрия, урматтуу башчылар. Мага айткылачы. Жок, мен билем. Акыбал оор. Токтогул суу сактагыча көрдүм. Суу сактагычта суу жок. Тоогундагы пишком эле өтүп кетет азыр. Токтогул суу сактагычтан. Бирок урматтуулар, жок дегенде воскресенье күнү өчүрбөй койбойсуңар. Могул жилой комплекстер биз адамбызбы же айбанбызбы? Силер каалагандай бүгүн кааласам бул жайлоого айдайм, кааласам бул жайлоого айдайм, кааласам жүнүн кыркам дегенде, бул акыры тирүү адамбыз, жашап атабыз. Воскресенье күнү свет болбосо кандай бул? Же кир жуу албайсың, же башка ишиңди кыла албайсың. Мейли мен могул чакан бизнестерчи мына азыр отурамын. Биринчи этажда толугу менен бизде магазиндер, салондор. Мына бир салондо отурамын. Буларда дагы мына бүгүн клиент жок. Себеби эмне? Электричество жок. Вот, мына. Буларды дагы бизнеси туруп турат, туктап калды. Булар бирок коммерческий баада төлөйт буларчы. Аренда төлөйт, башкасын кылат. Бул бир айда бир өчүрсөңөр майыл эле. Жумасыга 2 жолу, же 10 күндө 2 жолу өчүрүп атасыңар. Кандай тирикчилик кылат булар? Мына, свет жок. Шурик. Бир күндө негизи канча клиент кабыл алат элек? 15 клиент. 15 клиент. 15 клиенттен канчадан аласың? 150. 150-ин 15тен 15ке көбөйтсө канча болот? 150-200. Канча? Мына. 15 клиент көбөйтөбүз 150 сомго. 2250 сомдон калды бүгүн. Бул бала бүгүн 2250 сом. Мали 2000ден деп коелу. Турабы? Жок дегенде 2000ден калдың бүгүн. Ким толуктайт сага буну? Ким берет сага буну? Ким бербейт да. Үйгө бир нерсе көтөрүп барыш керекпи? Көтөрүп барыш керек. Айтчы, Шурик. Буну чыгарам да менчи. Фейсбукка. Эмне кылыш керек мындай? Бул канча күндө бир өчүп атат? Бир жумада бир. Бир жумада бир. Значит, бир айда сен жок дегенде бир туда-суда эми салкам 10 000 акчадан калып атпсың да. Бул чоңдорубуз, биздин чоңдорубуз мына, чоңдорубуз, Шурик. 10 000. 10 000ге обедем эле кылып кое берет, сен үй бүлө багасың. Турабы? Турабы. Канча бала чакаң бар? 5. 5. 5-өөнү 10 000. 10 000 2000ден ар бирге эртең мектепке даярдаш керек, башка кылыш керек. Келин бала дагы бүгүн табып келбедиң деп жана кылып атса керек, Айткылачы, урматтуу жетекчилер. Кандай жашайбыз биз? Эми силерге 10 000 акча эмес. Туура. Маң чай ичип коюң деп бир пакта ковруңарам сап коет чөнтөгүңөргөчү. Мындай карапайым элге эмне кылыш керек? Бул жерде канча адам иштейт? 8 адам иштейт бул салонда. 8 адамдын чөнтөгүгө кол салдыңар да, конкретно айтчы силерчи бүгүн. Кеминде 2000ден иштебей калды булар, кеминде. 8, 16 000 акча зыян келтирдиңер.
Бул 2000 буларды өздөрүнүн эле чөнтөгү өтүшпөйт. 2000ден булар аренда төлөйт. Мындай чүйдөй нерселерди алат, расходный материалдарды. Светке төлөйт. Ошол эле силер өчүрүп аткан светке төлөйт. Силер өчүрүп аткан сууга төлөйт. Суу да чыкпайт, Өтө славы чыгып чыгат, туурабы? Бул жашоо, мен туура түшүнөм. Оор кырдаал өзү негизичи, суу сактагычта. Бирок бизде 60% суу потеря деп жазылат. 50% свет потеря деп жазылат. Силер элди кыйнабай ошо потеряларды жок кылбайсыңарбы? Азыр сауна, банялар чоңдорду саунасыга барсаң, бир тиын төлөбөй ошолорду иштетип атат, ошолорчу светти. Суу болсо куюлуп атат талаада. А бизде этаждарда суу жок. Кийин өкмөттү сөгүп койсоң, президентти сөгүп койсоң, учетко алдык, тилиңи жууп алам дейт, өзүм эле акем. Бул кандай? Баарынын тилин ужа албайсыңар, баарыны учетко ала албайсыңар. Мен учетко алам десеңер, мына билесиңер каяктамын мен. Ассаламу алейкум.